Көчөтүбүз 1000 жылдык болсун, Сугардык. Кол тийишинче ушундай мындай чыгышта экенбиз. 4 жыл болду. 4-жыл. Гүл мөмө берейин деп гүлдөрдүн мөмөсүн бачок коюп насос алып келдик. 200 метр бияка тартырып бачок бар бияка. Мыналарга түшкөнгө? Бияка да бачок бар. Азыр сиздер эгип аткан жаңгактарды бүт сугаганга даярдадык. Насосубуз бар, бачогубуз бар, шундан даяр. Барлыгы бар. Биринчи жыл суу болбосо. Ошону биз эске алдык. Сиздердин менеджерлер тикке кетирбейин деп баарын даярдадык. Азыр мен белгилеп алайын, ошол жакка кийинчеги деп. Балбаны шалат ушу сугарат. 1-2 жыл кармалган оюн бербей атат. Мынау көчөт, жөн көчөт эмес, бул гибрид жанагы скороплодный. Быйыл уже кадимкидей бүрдөй баштаган. Жаңгак өзү 7-8 жылдан берет да. Бул 3 жылда өмөгө кире турган сорту да. Камыр күчтүү. Эң предел экен да ушул. Сирге чейин кирип экен. Мына болсо. Оякта 1, 2, 3, 4 катар ылдыйдан сугарып атам да. Ошол жерде мына ушинтип жүздөн, миңден азыр биз бир 4800гө жеттик. Кудайым берсе эмки жумада ошол Тилектеш айыл өкмөтүнө, анан Үчтөбө айыл өкмөтүнө, анан Гүлчөнүкүнө. Ошондо 21 миңге өткөрөлү деп. Былтыр кичине баягы уюштуруу иштеринен былтыр кечигип калдым эле, быйыл ушул көчөткө аябай көңүл буралы деп чечтик элек. Анткени эми баарыңыздар жакшы билесиздер, көчөттүн 10дон ашык пайдасы бар. Динде дагы айтылып кеткендей, акыретке кетип баратканда дагы көчөт күйүп калганга жетишип кал деген сөз бар эмеспи. Анан ошон үчүн мен бул Алай районунда бакка өтө көңүл буралы деген эми эл канчалык деңгээлде колдоп атат, эми азыр баягы белгисиз болуп атат бизге. Анткени биз баягы бир адам бир көчөт дедик элек. Мисалы мен азыр үй бүлөм менен 8 киши болсок 8 көчөт дегейин деген. Ушунда ар бирөөбүз ушу 8 баягы ким үй бүлөдө канча мүчө болуп турган болсо ошолордун баардыгына бир көчөт тиксе деген ой бар эле. Эшиктин алдына деле тиксин, огородуна деле тиксин. Бул баягы экологиябызга жакшы. Анан эң негизгиси урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин Жашыл Мурас компаниясына колго алынды эле. Бизге ошондой тапшырма берилди эле. Бирок баягы илең салаң болуп аткарылбай аткандан быйыл ушу аябай күчкө салдык. Бирок бир маселе тиккен бир, өсүп кетиши бир. Мына азыр айыл өкмөттөрү менен биз кеңешип иш кылып атабыз. Себеп өсүп кеткенге бул суу эле керек экен. Анан азыр баягы көчөттүн эң негизги биз баягы убара болуп жанагы Леон, Ясин деген көчөттөрдөн эмес, өзүбүздүн эле колдонуп жүргөн эле баягы эле көчөттөрдөн каражыгач, ушул эле жаңгак, өрүк, терек, карагай,
жана башка көчөттөрдү мындай өсө турган, сууну талап кыла турбаган, ысыкка чыдай турган көчөттөрдүн. Анткени эми тоонун башына суу чыгарыш өтө оор эмеспи. Анан ушу сууну өзү баягы көп талап кылбаган көчөттөрдөн отургузалы деп быйыл пландадык элек. Буюрса мынакей муну толугу менен бүтүрөбүз. Негизи бизге берген план боюнча 15 миңден ашык, бирок биз 21 миңге ашыгы менен жеткирели деген. Анан бүгүнкү иш-чара мынакей жакшы уюштурулуп атат. Мен эми уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Көчөттүн алып келиши дагы бул өтө оор. Азыр бир көчөттү сатып алыш дагы кыйын болот атпайбы? Ошондой кылып мына ушул райондун жалпы райондун дин башкармалыгындагы кызматкерлер, ошого калып аткан демөөрчүлөр, андан сырткары мына Канат мырза кайдакта жүрөт? Бияктан. Канат мырза мынакей бул дагы ушул жерге ушундай кылалы деп инициатива көтөрүп. Токтогул ака. Токтогул ака. Мынакей. Ушундай жакшы инициатива көтөрүп, биз мындайларды колдошубуз керек. Мына Токтогул мырза, сиз дагы ушундай жакшы инициатива көтөрүп, ушул жерге мынтайын деп эми кызганбашыбыз керек. Наоборот, поддержка беришибиз керек. Эмнеге болбойт? Мен мисалы азыр 3 көчөт деген мага бир 3 сотук жер берчи десе, мен ошо арендага берет элек. Анткени анын көчөттөн пайда деле жок, бирок ушул районго болгон пайдасы көбүрөөк го деп эсептейм да. Мындайларды неме кылышыбыз керек. Эми жалпы жамаат ушул кол кабыш кылып, баарыңыздар ушул демөөрчү кылып колдоп берип атканыңарга мен терең ыраазычылык билдирем. Эмирланга да терең ыраазычылык. Ушул четте калбастан, булардын эми иши көчөттүк иш эмес, бул башка направление жок. Биз ушу эл катары дагы, биз дагы ушул жөн калбай эми 100 көчөт деген дагы оңой эмес. Ошону мына сеткасы менен чогуу жардам берип, баардыгыңыздар ошо жапатырмак кылып атканыңарга мен өзүмдүн атыман, райондун атынан терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик келет. Рахмат, урматтуу Чыңгыз Арсланбекович. Жараткан Кудай Тааланын рахматы, берекеси тынчтык болсун бардыгыбызга. Бизде ошол президент Жашыл Мурас компаниясынын колдоо максатында биздин Ош облусунун казысы Абдулла ажыбыздын тапшырмасы менен, ошол казыбыздын тапшырмасы менен ар бир дин кызматкеринен 5 көчөт деген акция башталган. Мына бүгүн биздин Алай районунун дин кызматкерлери ар бир имам өзүнүн жанынан акчасын чыгарып, мен дагы ушу көчөт эгип туруп, анан башкаларга биз баягы сөзүбүз менен эле эмес, өзүбүздүн кыймыл аракетибиз менен көрсөтүп үлгү болойлук деген максатта уюштуруп жатат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Өзгөчө мына имамдарыма терең ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздар убактыңыздарды бөлүп келип бүгүн иштейлик, көчөт эгелик. Биз дагы ушул районубуздун, жалпы мамлекет башчыбыздын демилгелерин колдойбуз деп туруп, бир кол ушундай бир аракет кылып ушул жерге келип олтурасыздар. Рахмат сиздерге. Андан эсе ошол көчөт отургузуу эмесин баштайлы. Мага эми көчөт отургузуп, баягы неметип, бата тилеп деметип коюп, анан мага улсат бериңиздер. Башка иш чарам да бар эле. Жетишейин ошо. Азыр дароо мына аксакалдардан бата кылайлык анда. Жакшы бир бата бериңиз. Амин. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim. Sağına maktulur olsun, sağına şükürler olsun. Peygamber Resulullah Aleyhisselam'a selam, salavatlar olsun. Bağıl, bugün kıyamet kayın olsa, kolunda bir çırık bugün olsa, yerge sahip çıkar ülkü kaldı. Bu özümüzün neme için, rayon için, özümüzün akireti için de jakşı. Uşu Чыңгызга да рахмат ушу уюштуруп, биздин алайлык болбосо да ошол жерди көрктөндүрүп кетейин, артыман из калсын деп. Биздин ошол Эмирланга да рахмат ушу бизди чогултуп, ошол үлгү болойлу элге деп Эмирланга. Ишиңе дайым ийгилик, будан дагы жогорку зоолуң көтөрүлө берсин, эч нерседен Кудайым кем кылбасын. Бактылуу, берекелүү, ынтымак үй бүлөдөн болгон. Көчөтүбүз 1000 жылдык болсун, Берекелүү. Мен биринчи аксакал баштасын, анан Көчөт болсун. Өмүрүңүз болот. 1000 жылдык кылсын Аллахым. Өстүргүн. Subhanallah ve varisil ba'd. Köçötün duası var ya. Aytıp duruyor. Subhanallah ve varisil ba'd. Subhanallah ve varisil ba'd. Balkim bizge de buyurup kalar. Esen bolsa Kuday ömür verse.
Qandaysizlar, yaxshilarmi? Qandaysizsiz? Qanday? Yaxshilarmi? Assalomu alaykum. Qayrat aka, kuni aka, assalomu alaykum. Rahmat o'zingizga, yaxshilarmi? Бұл азыр неме арматурат келіп саят. So'ng boshlatingizlar. Qiynalmadingmi? Qilich qisqandimi? Yo'q, yaxshilar. Qancha tut bo'lding? 100dan oshiq. Mana betga уже 100dan oshiq egildi bu yoqqa. Sizlarmi? Voy arzamatchingiz, boshladinglar. Bu yil o'zi yaxshi jo'ro'ga bo'ldi, abdan so'ng bo'ldi. 15 tane ko'chat ko'rdi. Eng oldingi shu. Sizlar yaqin bir borib ko'rasiz, shuncha kelib qoldi. Bu yoqdan turib oldi, ko'rsatib qo'ying. Ko'zim Bir yil sug'ardi. Qo'l tejincha. Shunday, bundan chiqishda aytganmiz. 4 yil bo'y qanaqa? 4-chi yil. Gül meme bereyim deb gullarni memesini 200 metr bu yoqqa tarttirib bochok bor bu yoqda. Bunalarga tushganga. Bu yoqda da bochok bor. Hozir sizlar egib atgan жаңғақтарда бүт sug'organga tayyorladik. Nasosimiz bor, bochogimiz bor, shundan tayyor. Yaxshi qilsan. Бар. Birinchi yil suv olmasa. O, so'zsiz, o'shani biz eski aldık. Sizlarni meni sizga tekka getirib deb bardan tayyorladik biz. Sizlarga Alloh razı olsun. Hozir men belgilab olayin, o'sha жаңғақты kenjaga deyman. Balkonda chiqaradi shu sug'oradi. Түшін жемейінше өлмейді. Ha? To'xta, hozir uyretersin bana. Hadi hayırlı birinchi yili suv verding da. Birinchi yil suv işte, qanot kelib, irs bo'lmay ko'z almoq so'rab, baklashkadan tashidi. Sulardachi. Xudo xolasa, inshaalloh. 40 kun koydun жаңағы бола, Xudo xolasa. Shu maqsad niyatlaringiz ishga oshsin, Xudo xolasa. Kimga ne sug'ana? Hozir armaturalar da keladi-da. Shaman bir jol qolsalar. Ha, keladi. bir istoriyani aytib beraman, Xudo xolasa. Eng kuchli 3 o'lka bor da. Buton, ikkinchi o'rinda Tojikiston, uchinchi o'rinda Qirg'iziston. Dunyo bo'yicha. Ana mына ошол тоолордогу мөңгүлөр боюнча биздин президент мына оонго чейин вопрос коюп, коо аймактарды өнүктүрөйлү, коо аймактарын сактайлы, экосистемаларды сактоонун 5 жылдык резолюциясын оон Кыргызстандын демилгеси менен алды. Жашыл мурас деп атабыз. Көрүп атасыздар. Мектептен баштап өкмөткө чейин айдап атат, бирок аны баягы галочка үчүн эле кылып койгондой болуп калып атат. Ошон үчүн сабактуу акылай 10 көчөт эксек дагы уракпай эген. 100 көчөт эксек жок деген саясат болуш керек. Biz ушул жагына мына мугалимдерди көбөйтүп, кайсы жерде проект болсо университеттин адистерди жөнөтөйт. Мен азыр өзүм колум жеткен жерге ошо жетип атат. Мына Токтогул былтыр кошулуп калды, биздин ушундай бир топко экологдордун. Bir-iki жерде дарс өттүк өзүбүзчө. Анан ага биз дагы баштадык. Мен колум жеткен жерге барып ушу айтып бере алам деп жүрөм да. Өзгөн районунда 17-жылы Кыргызстанда эң чоң көчкү 6,5 километр анаадан 3 километр мына тоо курдук. Анан ылдый карап 3,5 километр 90 үйдү басты, 86 үй. Менин айылым болду. Анан 18-19 жылдан баштап биз ошол көчкү жүргөн жер чыя зона деп коет. Пайдаланууга жараксыз деп категорияны чыгарып коет да. Кайра рекультивациялык калыбына келтирип, болгондо да кирешелүү жерге айландырабыз деп. İt murun, iğnesi yok it murun. 11.000 tüp, 2.000 tüp, жаңғақ 1000 tüp, almamak. İt murunlar kadim kirem ömrüme gördü. Bu farmasevtika it murunu oldu, öte çok. Tonnalap, oşol жерге ben ona Yamaburdun Kıtay'dan çoğun traktörmen alып geldim ele sen gördüğün жаңағы yerlerde. Миңдеген yamalardı traktörün küçümenen kasaptagı berip atады. Oşol жер азыр танылбагандай өзгөрдү. Биздин илимде деле 20 жылга бар Токой пайда болот деп 6 жылга Токойду жасап койдук. Мындан кийин өнүгөбүз деп почти 6 миллион сомдук инвестиция тартыппыз. Гранттар ушу бар жактан тосулуп аткан. Мен
To'xtag'il aytdim. Manav menen manav ish emas. Ertaň jup qodar bir manav kesin. Tosqonga Xudo qalasa biz eng manav shuncha odamlar janidan chiqarib o'zi shuncha ko'p boshqagan. Bu primer bo'lib beradi-da, sizlarni ko'rib qala, Jalpaqtoshni ko'rib, Semizgölni ko'rib, Arslanbobgacha yalan kerekdan chiqib qolgan yerni qayra qalbına keltirib Xudoy buyursa biz buna universitet vaqtida o'shal 3,5 gektar Jalukkalari. Nima ermek basqıla? Çölenizde kostu zavod. Basqıla var. O'sha yerda zdaniyasi bilan universitet arenda qoldi. O'sha yerda setkara bitsa, колючий проволока, beton ustroyka qo'yadi. Olganingizlar nima? İşte olsa da balay. Sol ishga kirib qolsa, sizlarga da javob keladi. Kalbasadan al. Endi bugun Qirg'izistonning to'qoyi 5-6% deyilsa, ketdi. O'g'a qarabasdan uni ma'nosi o'ta cho'q. Biroq biz to'qoylarni qilib, to'qoylar bizdan qochib, chegirib, mungga yetib qoldi. Biz o'sha etek donani to'qoylati bilan klimatning o'zgarishini turuqtuluqni xams qila olamiz. Salqinlik bor chaqirganlar. Jurgilashda men aytayım be, nechun biz живая корневая система deb aytamiz. Qancha jonga egar cho'p bo'lsa, bir qancha ko'p yom bir nominalini. Singiri bo'ladi janob. Zapasda o'zi. Tonnalagan suv yerda жатат эле. Qirtish buzuldi, cho'p yo'q bo'lgandan harmayanda sel o'tirmay qayta oldi. Biz ham bu jog'ini ko'p aytamiz. O'shaning uchun sizlarni munosib demagan biroq o'ta risk agar ko'kda tursangizlar botir beradi. Men mana shuncha kepildigini oldim ukam. Suv, bu daraxtdan janele suv. Xudoy buyursa, anan kapelni deganni jasab qo'yish olmayli bo'lib qoldi. 1-2 yil qarmoqligini qo'yib bermadi. Buni ko'chat, juvan ko'chat emas, bu gibrid janag'i skoroplodnoy. Bu yıl уже qadimkide burdoy boshlagan ekan. Жаңға o'zi 7-8 yildan beri bu 3 yilda nömöge kire turgan sortida tamir күчтүү. Biz bundan 800 alıp mana o'shadan bu yoqqa berdim. Mayli ukam. Eng mana eng kegirne chiqadi. Bunaqa cho'ngdorni ushatdik. Ilga olgan. Jalan cho'ngdorib mene ne solsam munda to'xtagan deme da. Biz leyleke dagı o'shal tosmoga jardam berdik. Hazır buna oş to'qoy charbasına dagı bir yerine jardam berib, bundan qolgan akçalari var ekan. Keyingi yillarga Xudo qalsa mana shuncha bu yil mana menen eplep qarmab tursangiz, tosma masalasini chechib beramiz. Rahmat. Ana neme mana suv shuncha kanal var ekan, kichina harakat qilsa, bugadle suv yursa bo'ladi ekan. Şöyle az Xitoyskiy nasos degan, вообще arzon bo'ldi. Vaqt soati bilan o'sha yerlarga yo'mkochlarni qo'yib, Xitoydan 6000 kilometr sepili var ekanini bilasizlar. Qanchalagan qilindi. Hozir 4,5 ming kilometrga zeloni zonani tuzib ketib o'tadi. Jamoalarning texnologiyasi вообще qum shog'ilg'ili o'stirib o'tadi. Потому что подземный капельный deb o'tadi. Sistema o'shuncha o'nik. O'shaning bir chekasini yuranib olsak, mana suv o'sha yerda turib cho'l boshlig'ini ko'ramiz. Shularni mana universitetning negizgi missiyasi Şol ilmiy yetishganliklarni o'ndirishga elga yetkazsak, el bir jiyintiq chiqaradi degan maqsad bilan missiya deb qo'yib, sizlarga o'sha yetkazganingiz o'sha ishingizlar ilgari rahmat. O'zgacha o'sha mana ta'lim, tarbiya, shuncha o'rozaga tutdik, shuncha tilak qabul qildik. Xudoy taolom qabul qilgan bo'lsin. Amin. Anan elga Xudoyim shuncha bergan, bundan oshiq dedi. Aşkere bayib olib Aşkere bir nesini o'ylab chiqqandan ko'ra yaxshi yerga lemga qilaverish kerak. Men sizga bayag'ında bir murzaga borib aytdim mana. Tikse tiru archani qo'yib qo'ysa, ana u esdalik bo'ladi. Prezidentga da shuni o'siyat taqiri. Esdalik toshdan, temirdan tem bo'la qo'yib bo'ladi. Jig'ashdan qo'yg'ila chirib ketsin mayli. Turib. Şöyle aylık gösteride çoğuluş bozdu men aytdim. Zorga jig'ashda to'qib tash qo'yib qo'ysagan mayli qo'yadi qiyla. Ölüp kese kaldı koyuyor. Ağaçlar soru kurucu kendi de bu da okuttu ben aytdım ne bu? Ona da. Nege tigoy mu? Jig'ashdan kaldı hiç koyma. Ana Arçaga Akem Qasiyev gubernator oldu. Sizin rektor akademik Murzubrayev deputat ökönü arqылуу Arça menen Qaragaydan yolka tosqanды to'xtatgan kishi menman. Jaza berib Hökümet Arça menen жаңгакка особый статус деп та билесиздер, бунун немеси канча. Ушинтип отурам, бул кылым сакталып келген нерсени биз дагы сактап кийин. Ашкере мен ушул көчөнүн өзүндө Арчадан кийип келип, потолок шык, крыльцо,
диван жасаңдар деген көргөн. Мода болуп кеткен аша. Саунаның бардығын ушу арчадан жасай алып, паркеттер. Эми ошентип жүрүп анан арчага особый статус алып бергенибиз ошол болду да. Бир жагы жаңгактын уюлу кап дегенди да уксаңыздар керек. Дүйнөдө жок. Биз омин кылып атабыз өзүбүз. 30 жылдын ичинде Орус тобу деген менен природоохранный законодательство иштейт элем да. Мен атам өмүр бою чабан, передовик чабан болгон. 15 апрелден кийин бир мал калбай жакынкы жайытка чыгып кетчү. Бизде азыр бүт айылдын тегереги мына эртең жамгыр жаса күтүрөп үйрү менен ояк айдайбыз, буяк айдайбыз. Мына кыртыш мынчалык бузулган эмес эле. Кудай Таала эгемендүүлүктү берди, эл өзүң менен өзүң бол, мамлекет өс деди. Саал ушул жагы бир эстен чыгып калды. Ушул абалар. Айттык, технологиялык университетте адистикти көбөйтүп, ар бир айыл өкмөт токойчу кызматына муктаж болуп. Жер адиси менен токойчу кызматы катар иштеп келет. Биз колу өлкө болгондор. Буюрса силер менен дагы ошо бир окуу жайлар. Жақсы бір пата беріңіз. Ағайда қатайын келді. Оқу жайды жақсы бітіріп, елге жұртқа мемлекет деген балдардан бар. Атай оштан сұранысымен келді. Жаңғаңарды кеп-кепкелесіз берейді. Ағайымда шында әрекет қылып атады. Пайғамбарлық хадисі бар. Ертеңге қиямат болады десе бүгін дарақ деген. Бару дарақ егесін нәсіп қылсын. Шөл егіп атқан дарағымыз өліп кетсін. Бірақ үйолада көп әрекет қылып атыптыр. Топтарда тағысын, ойында, дилінде қашы жақ тілектеріне жетсін. Сас тармақтарда көп көрөбүз. Мен бұл кішіні азыр келіп алып, бұл оқшаш кішілер көп екен дейді. Токойчулар маған селхозға тығып қойған жерінен мындай айтып ойлады. Президентке маселе қойды, төрөмес реформа қылып қойды. Токойчуны мынандай қылғаннан көрө тебил. Селхоз деген душманы болсаң зыян кетсин да токойду. Азыр берекесін беріп, көчөттөрүбүз көктөп, бир мезгилдерде мөмөсүн берип, ошол пайдалануусун элибиз, мейли жан жаныбарлар болсо ушул пайдасын көрүп, садакалар, сооптор баарыңыздарга жазылсын. Амин. Мамлекетибизде тынчтык, амандык болсун, ар бириңиздер эсен аман үй бүлөлөрүңүз сак саламат жашаңыздар. Дамылар экен келде биз атабыздан Куран окутуп алыппыз, да? Дамыла. Оны дырылдап İşletken bana bir dua kılın. Bir zamanla işledik. Rısmov Atakabızın dağı den soğuluğu bekem, ömür uzun bolsun. Balaya afatta alыс болуp. Amin. Koygun ötü, jakşı tilekleri var. Mazinaları köktep, köp mömö verip, akar çakar bala atalı olursun. Amin, Allahu akbar. Amin, sana pata verildi. Allah razı olsun. Amin.